Өзгөн районунда балдардын шоктугунан улам 3 тонна чөп өртөнүп кетти. Өзгөн районунун Калилин айылында 2,5 гектар аянттагы куураган чөп күйдү. Бул тууралуу бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кара Суу районунун Медресе айылында 1 гектар куураган чөп өртөндү. Учурда бул кырсыктын себептери такталып жатат. Алай районунун Арпа Теңир айылында Зил үлгүсүндөгү унаа үстүндө жыйылып турган 2 тонна чөбү менен кошо толугу менен күйүп кеткен. Өзгөн районунун Комсомол айылында жыйылып турган 3 тонна чөп күйдү. Бул кырсыктын чыгышына балдардын от менен ойногон шоктугу себеп болгон. Кайгыл милициясына бөлүм башчылар жана инспекторлор керек. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кадрларды тандоосун улантууда. Милиция кызматкерлери жана катардагы жарандардан документтер 24 августка чейин Бишкек шаары Чохон Валиханов көчөсү 1А дареги боюнча кабыл алынат. Белгилеп кетсек, кайгыл милиция кайрадан түзүлүп, күзүндө Бишкекте иштеп башташы керек. Кызматкерлердин маянасы 2 эсе көбөйүп, орточо эсеп менен 20-25 миң сомду түзүшү күтүлүүдө. Мектеп окуучуларынын формасы ата-энелердин пикирин эске алуу менен тандалышы керек. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги эскертүүдө. Андан белгилегендей, мектептерде окуучулардын кийимине талаптар 2015 жылы киргизилген. Ага ылайык форма кара, боз, кочкул, кызыл же көк боло алат. Мындан тышкары классикалык үстү ак, алды кара кийим да жарактуу. Кандай болгон күндө дагы бирдиктүү форма киргизүүдө анын сапаты, баасы ата-эненин пикирин эске алышы керек дешет чиновниктер. Кыргызстанда жыл башынан бери мамлекеттик карызды төлөөгө 12,6 миллиард сом жумшалган. 2019 жылдын 31 майына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 453,86 миллион АКШ долларын түзгөн. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйында Борбордук казыначылыктын директору Марлен Амандыков билдирди. Анын айтуусунда тышкы карыз 84,9%, ички карыз 15,1%ды түзөт. 2019 жылдын январь-июнь айларынын аралыгында республикалык бюджеттен мам карызды төлөөгө 12 миллиард 684,5 миллион сом багытталган. Анын ичинен тышкы карызга 6 миллиард 718 миллион сом, ички карызга 5 миллиард 966,5 миллион сом деп билдирди ал. Азыркы учурда АКШ доллары 69,72 сомго барабар болууда. Бишкекте 2 жеңил унаа сүзүштү, айдоочуларынын бири уктап кеткен. Бишкектеги Элебесов жана Шербаков көчөлөрүнүн кесилишинде 2 унаа сүзүштү. Маалыматты Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан тастыктады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы бүгүн эртең менен саат 7:50 чамасында болгон. Анда Honda Fit үлгүсүндөгү 2 унаа сүзүшкөн. Алдын ала берилген маалыматка ылайык, кырсык түндүктөн түштүккө келе жаткан айдоочунун уктап кеткени маалым болгон. Уктап кеткен унаанын айдоочусу ооруканага кайрылып, тиешелүү медициналык жардам алган. Кырсык кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда унаалар айыппул төлөөчү жайга токтотулуп, тергөө амалдары башталды деп билдирди башкармалыктан.